Адабий окуу чептен эрдин күчү бек темасына сабактын планы, сабактын презентациясы, слайды. Жагымдуу маанайды тынчтык ыры менен башташат. Топторго бөлүнүп, каалаган бир смайлик топуштар тандаганда аркасынан кайсы топ экени билинет. Буларыңызды 3 топко бөлүп аласыз. Кийинки этап баалоо критерийлери менен тааныштыруу. Алтын эрежени хор айтышат. Бардык окуучудан 5 минутада мини-тест аркылуу үй тапшырмасын текшерүү. Жаңы темага өбөлгө түзүү, авторду тааныштыруу, видео аркылуу. Сабактын максаты, көтөрүүчү натыйжасы жана сабак боюнча кыскача видеоролик. Журт болгон дейт. Алардын жашоосу кадыресе өтүп, балдары эр жүрөк, кыздары нарктуу болгон. Ошентсе да, ушундай отурганыбыздын өзү бакыт экен. Ооба. Бирок бул элди алыстан келген жоо басып. Суроо жооп, чынжырча окуу методу, түшүнбөгөн сөздөр менен иштөө, эс алуу минутасы, торго тапшырмалар. Тапшырмаларды жактоо үчүн 5 минутта убакыт берүү, ооба жок оюну. Акылман аксакалдын кеңештери менен жыйынтык. Бүгүнкү чыгармадагы бала өзүнүн эл жери үчүн тирүүлөй көмүлүүгө даяр болду. Силердин эл жерибиз үчүн кылган эң жакшы салымыңар бул билим алуу. Азыр Топтордун чогулткан балдарын эсептөө, үйгө тапшырма, кайтарым байланыш түстөр аркылуу үй куруу, же болбосо чеп куруу. Бул видеону жакында ачык сатып деген кесиптешиңиз менен бөлүшө кетиңиз. Ал үчүн балким пайдалуу болор. Сизге кайсыл темада сабактын планы жана слайды керек, оюңузду жаза кетиңиз.